Biz ошол пайгамбарыбыздын отурган жеринде күнүгө ушул жерге кирип чыгып турган жеринде отурабыз да. Бул өтө биздин умра амалдарыбыздын эң өзөктүү амалдарынын бири, эң негизги жерде отурабыз азыр. Бул ар бир мусулмандын арманы, ар бир мусулмандын негизги ниети. Ошо Кудай кааласа умрага келгенден кийин ушул жерге сөзсүз кирип, ушул жерде ибадат кылып кетиш керек. Анан ошол андай турган мехраб турат го, имам окуп турган жер. Ошонун жанында бир хурма дарактын дүмүрү болгон. Хурма дарактын дүмүрү. Дүмүрүнүн тамырынан бир аз көтөрүп кыркылып коюлган да. Анан пайгамбарыбыз ошонун жанында туруп маселе айтат эле. Вааз кылат эле, баян кылат эле. Анан сахабалардан усталар пайгамбарыбыз бийигирээк чыгып сүйлөсө бардыгыбызга үнү жетет деп анан кийин 3 деп иштен турган минбар жасап берди. 3 деп иштен турган минбар жасап берди. Ассалам. Анан пайгамбарыбыз ошол минбарга чыгып баян кыла баштады. Баян кыла баштаганда баягы хурма дарактын дүмүрү кадимгидей бото бар го, жанагы төөнүн баласы. Бото деп коет. Ошол ботонун үнүндөй боздоп үн чыгарып ыйлады. Себеби пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол хурма дарактан бир аз алыстап жанагы минбарга чыгып маселе айтып калганына байланыштуу. Пайгамбарыбыз менден алыстап кетти деп пайгамбарыбызга болгон сагынуу менен кадимгидей адамдай эчкирип өпкөсүнө батпай ушундай энтигип ыйлайт го, ошол сыяктуу үн чыгды да. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям барып, анан баягы дүмүрдүн башынан ушундай кармап айтты, сабыр кыл деп анан аны токтотту. Ошол хурманын ыйлап турганын ошол жердеги баянга катышкан сахабалар бардыгы угушту. Анан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга айтты, эгерде мен азыр буну ыйын токтотпосом, бунун ыйы кыяматка чейин токтомок эмес деди да. Ошондой болуп ыйлай берме. Андан деген ошол ботонун үнү деген маани берет. Эми азыр ошонун ордуна мындай түркү орнотулган. Ошонун ордуна кадимде ушундай түркү орнотулуп коюлган. Ошон үчүн бул жерди Жаннатул Рауда деп атаган да. Айша энебиздин бөлмөсүнө пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын сөөгү коюлду. Андан кийин Хазирети Абу Бакир Сыддык шахид болуп калды. Халифа болуп тургандан кийин шахид болуп калды. Анан кийин Абу Бакир Сыддыкты ошол жерге анан кийин коюшту. Атасы да. Андан кийин Хазирети Умар халифа болду да. Хазирети Умар дагы Хазирети Умар ага чейин дагы Айша энебизден сураганда, эгерде мен өтүп кетсем, ушу пайгамбарыбыздын жанынан бөлмөңө мага орун берсең. Себеби 3-чү орунду Айша энебиз өзүнө деп сактаган эле да. Анан Хазирети Умар сураганда, анан Айша энебиз эми ислам дининин халифасы, пайгамбарыбыз урматтаган инсан, пайгамбарыбыздын досу жок дей албастан анан макул болду да. Макул деди. Кийин шахид болуп өлөрүнүн алдында дагы суранды. Барып Айшага барып айткыла. Себеби ал жер ушунчалык маанилүү жер экендигин Хазирети Умар билет эле. Анан эми анын жанагындай урматтагандыгынан көңүлүн кыя албай макул деп атканын да билет эле. Анан ошого баягы шахид болуп ушу жаны чыгайын деп эметип аткан кезде дагы айтты, барып Айшадан дагы сурагылашы деди. Эгерде уруксат берсең, мен ошол жерге койсо жакшы болот эле. Анан кийин келип Айша энебизден сураган, Айша энебиз айтты, мен уруксат берем деди, макул деп. Анан уруксатын алып
жан чыкты, анан барып бул жерге коюшту. Бул жерге койгондон кийин Айша энебиз бурда мындай жеңилирээк кийинип эле кирип зыярат кылат эле. Эми ал өзүнүн бөлмөсүндө. Бирөөсү күйөөсү, бирөөсү атасы, экөө тең махрам эле. Экөө тең махрам болгондугуна байланыштуу мындай жеңилирээк кийим менен кирип эле зыярат кылып чыгат эле. Кийин Хазирети Умар разияллаху анху коюлгандан кийин толук хижаб менен кире турган болду да. Себеби Хазирети Умар Айша энебизге махрам эмес эле. Караңыздарчы, мына ал жердеги ошол учурдагы аялдар ушунчалык өлүп кеткен адамдардан дагы тартынычтуу да. Уят ушунчалык күчтүү болгон да. Ушунчалык уят күчтүү болгон. Мына азыр биз тасыларым мына ошондой улуг жерде отурабыз. Эң негизгиси тасыларым, эң негизги биздин жеткен жанагындай бир жеңишибиз, ийгилигибиз Куда кааласа, иншалла биздин да Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан хадис бар. Кимде ким келип менин кабырыма салам айтса, мен тирүү кезимдегидей алик алам дейт да. Биз ассаламу алейкум рахматуллахи баракату я Расулуллах дегенде ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату деп пайгамбарыбыз бизден алик алат. Бирок эми биз ал сөздү укпайбыз, алигин укпайбыз. Анан эң негизгиси Куда кааласа, эртең биз ахирет күнүнө барганда, пайгамбарыбыздын алдына барганда, ушул олтурушубузду, ушул жердеги ибадатыбызды, ушул жерге келгенибизди бетибизге карап барабыз. Ушуну жүрөккө бекем түйөйлүк тасылар. Тил менен кайта кайталайлык. Себеби тил кайта кайталаганда жүрөккө түшөт. Жүрөккө кирет. Биз ниет кылайлык, Аллахым ушу бүгүнкү биздин кылып аткан амалдарыбыз менен, ушул жерде олтурушубуз менен, ушул жерде пайгамбарыбыз сен канча жыл олтургансың, сен отурган жерде, сен сабак берген жерде, сен исламды таркаткан жерде, биз ошол жерде олтурдук деп бетибизге тутуп барабыз пайгамбарыбызга. Айтабыз, я Расулуллах, мына ошо сенин мечитиңде сенин күнүмдүк басып кирип чыккан жериңди биз да баскан элек. Бирок биз үчүн кылган курбандыгыңдын бирин да кыла албадык. Себеби биз илимсиз болдук, жахил болдук. Көптөгөн илимдерге жетише албадык. Бирок биз ошол мүмкүнчүлүккө эге болгонубузга шүгүр. Ушуну менен биз өзү шафаатын алганы деп пайгамбарыбыздын алдына барганда жок дегенде ушул нерсени бетибизге тутуп барышты Аллах насип кылсын да. Анан азыр жүрөгүбүздө болгон пайгамбарыбызга болгон махабатты, пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү биз толук ушул жерде түшүнүп, жүрөгүбүзгө сиңдиришибиз керек да. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өмүрүнүн аягындагы эң акыркы сөзү дагы Айша энебиздин көкүрөгүнө башын коюп жан берип аткан кезде дагы уммати, мен үммөттөрүм, Аллахым үммөттөрүмдүн күнөөлөрүн кечир деп акыркы сөздөрү да ушул болду да. Эми биз пайгамбарыбыз үчүн кайсы сүннөтү тирилтип, кандай амал кылдык, ал эми ар ким өзүбүздүн таразада, өзүбүздүн амалыбызда, өзүбүздүн такыбалыгыбызда ар ким өзүбүз билебиз да. Ошо Кудай кааласа, бул сапарыбыз бул куру сапар эмес, тасыларым. Азыр бул жерге келип отурушубуз да куру отуруш эмес. Бүгүн кайшамба күн, билесиздер, азыр мына дастаркондор салынып атат, канча адамдар торозо. Кудай кааласа, бул жерде түркүн адамдар бар. Әулиелери бар, Аллахтын кулусу. Мураттап карылар бар, жана башкалар бар. Күрөсү, дуалары кабыл болсун. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Allah'ım bizi kandaydır bir ibadetlerimizi, dualarımızı kabul edip, olgan yerlerge Peygamberimiz adamları деген, Peygamberimiz yaşagan, Peygamberimiz alğaçkı günlerin, ahir günlerin için İslam din taratman yerlerde oturabız. Allah'ım uşul amallarımızla Peygamberimizin altından barganda Allah'ım bizi şefaatini ala turgan insanların katarında oluşunu nasip etmedi. Allah'ım salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve
Peygamberimiz salavat aytaylik. Ya itu. Betul. Ya. Çok az zaman okumayın.